Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн зоб тууралуу сүйлөп бермекчимин. Зоб бул бир эле оору эмес. 5 адамдын зобу болсо, 5 түрдө ооруйт. Бешөөсүнө бир эле дары жазылбайт. Андыктан, эгерде сизге үстүртөн ушул диагноз коюлса, же өзүңүздө күмөн пайда болсо, сөзсүз эндокринолог врачка консультацияга барышыңыз керек. Ал сизге тапшыра турган анализдериңизди жазат. Андан кийин ошол анализдин жыйынтыгына карап дарыңызды же дарыларыңызды жазып берет. Ошонун негизинде Кудайым буйрса сиз жакшы болуп кетесиз. Анан мындан дагы маанилүү факт, ар бир оорунун бир эле дарысы болот. Давлениянын бир эле дарысы болот, сахардын бир эле дарысы болот, ошол эле зобтун дагы бир эле дарысы болот. Мисалы, кайсы түрү болсо дагы. Бирок ар кандай себептерге байланыштуу, мисалы сизде болуп жаткан симптомдордун көптүгүнө байланыштуу, айрыкча мисалы инфекциялык оорулар менен ооруп жаткан болсоңуз, убактылуу сизге көбүрөөк 5-6 чейин дары жазылышы мүмкүн. Бирок булардын бардыгы калбайт. Убакыттын өтүшү менен көпчүлүк дарылар токтотулат. Бир же эки эле дары калат ичип турушуңузга. Ошол себептүү эгерде врачка барганыңызда сизге бир же эки эле дары жазып бере турган болсо, ага таарынбаңыз. Аны билбейт экен деп ойлобоңуз. Сизге эмне керек болсо, ошону эле жазып берет. Мындай бир ушул сөз бар го, эми иштеп баштаган врач бир ооруга толтура дары жазып берет. Көптү билген врач, көптөн бери иштеп аткан врач баардык ооруга, мисалы 10дон ашык ооруга бир эле дары жазып берет деген сөз бар. Ушул акыйкат. Ошол себептүү кооздукка, ашыкча укол дарыларга же дагы өзүнчө бир диеталарга бир кызыкпай эле коюңуз. Чындыгында бир дары жетиштүү болот. Анан зобко эч качан диета кылуунун кереги болбойт. Ушуну дагы унутпаңыздар. Анан врачка мен ушул оорудан айыгып кетемби деген сыяктуу суроолорду бербей эле коюңуздар. Албетте баардык оорулардан айыгасыздар, бирок толугу менен жок болуп кетпейт. Мисалы сизге гормон препарат жазылышы мүмкүн 3 айга, 6 айга, 1 жылга, балким андан да көп убакытка. Бирок барып акырында дарыны токтотушуңуз дагы мүмкүн. Ошол себептүү албетте эми жакшылыкты күтө бериңиз алдыдан. Анан сизге жазылган дарыларды өзүңүзгө бир жол катары көрүп, же болбосо зеректире турган бир аракет катары көрбөңүздөр. Ырас сизге ушул дары ичиш керек болуп жатабы, врач сизге ошону жазып берет. Ишениңиз, анан иче бериңиз. Кээ бир учурларда бейтап бир врачка бир канча жолу барат да, 2 айда бир жолу, 3 айда бир жолу, бирок жакшы болуп кетпеши мүмкүн. Айтайын дегеним, ошол симптомдору кетпеши мүмкүн да, өзгөрүү болбойт. Мындай учурларда врачты алмаштырып көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндө бардык эле адистиктер боюнча толтура врачтар бар. Каалаган күнү ошол врачка жазылып көрүнүп келсеңиз болот. Эми көп учурда мындай муктаждык болбойт деле го, бирок мүмкүнчүлүк ар бирибизде бар. Врачты алмаштырып көрсөңүздөр болот. Анан дагы зоб боюнча айта тургандарым негизинен ушулар эле. Анан муну кантип жок кылса болот деп дагы сурабаңыздар. Себеби органды алып салыш оңой эле, бирок бул орган сизге чындыгында керек. Ошол себептүү андан кутулганга эмес, оорудан айыкканга умтулуңуздар. Анан дагы айта турган нерсе, баардык оорулар көзөмөлгө муктаж. Кантип көзөмөлдөйбүз? 2 айда бир жолу, 3 айда бир жолу гормон анализдерди тапшырып туруу керек, жыйынтыгын врачка көрсөтүү керек. Анан врачыңыз сизди уккан кандай мааниде? Мисалы, келгенде анализдерди көрсөттүңүз, сизге суроолорду берди, жооп алды сизден. Акырында сизде деле жок дегенде бир 2-3 суроо болот да. Ошол суроолоруңузду берсеңиз, сизден качпай, сизге күрбүт этпей, сизге ушундай жакшы эле бир маанайда жооп бериши керек. Эгер мындай болбосо, анда врачты өзгөртсөңүздөр боло берет. Негизи көбүнчө врачтар андай эмес. Бардык эле суроолоруңуздарга жооп берет, адекваттуу эле жооп берет. Бүгүн ушул маалыматтарды айткым келди. Ооруну жок кылганга эмес, көзөмөлдөгөнгө аракет кылыңыздар. Айрыкча гормоналдык оорулар
көбүнчө эле көзөмөлгө муктаж да, көп убакыт көзөмөл кылып жүрө берсеңиздер акыры ушул Аллах Тааланын жардамы менен жакшы болуп кетесиздер. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, чуда күтпөй эле коюңуздар. Чуда кайсы? Чуда бул ушул сиздин аракетиңиз да. Сиз дайыма эринбей 2-3 айда бир күн убактыңызды арнап, өзүңүздүн ооруңузду ушул көрүп, анализдерди врачка көрсөтүп, ушундай убакытты бөлүп турсаңыздар, чуда ошондо болот. Ошондо чындап ушул балким акыры дары ичүүгө муктаждык болбой калат. Мына ошондо сиз айыктым деп айта аласыздар. ЗОП боюнча болобу, же башка гормоналдык оорулар боюнча дагы менден кеңеш алгыңыздар келсе, 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Консультацияга келген дагы, мен иштеп жаткан ооруканага келип жатканы дагы ушул номерге байланышып келе бересиздер. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып кое бериңиздер. Мен 50% көрүүчүлөрүм ушул катталбай көрүшөт экен видеолорду. Андыктан катталуучу боло элек болсоңуз подписацияны басып коюшуңузду мен сизден суранып кетем.